Кыргызстанда журналист адистерди даярдап чыгаруу мезгили 1956 жылга туш келген. Жогорку окуу жайларда атайын факультет же бөлүм болбогондуктан журналисттик кесипте филологиялык билими бар тилчи, адабиятчылар, анан калса тарыхчылар аткарып келген. Мындан улам журналисттерди даярдоо зарылдыгы бышып жетилип, Кыргызстан мамлекеттик университетинин филология факультетинде журналистика бөлүмү негизделген. Бөлүмдүн ачылгандыгы жана журналист болууну каалаган жаштарды кабыл алуу башталгандыгы туурасында маалымат Советтик Кыргызстан кезинин 1956 жылдын 8 июлундагы номер 132 санына жарыяланган. Факультет буга чейин кыргыз тилчи адабиятчылар менен орус тилчи адабиятчыларды даярдап келсе, эми журналист адистерди даярдоо укугуна ээ болгон. Аны тастыктап, СССРдин жогорку билим боюнча министрлигинен номер 648 буйругу чыккан. Ошондон тарта журналистика кафедрасы негизделип, штаттык бирдиктер түзүлүп, тиешелүү уставка өзгөртүү кирген экен. Кыргызстан мамлекеттик университетинин филология факультети 1956-1957 окуу жылы үчүн журналистика бөлүмүнө 1-курска студенттерди кабыл алган. А кезде университеттин ректору Салмурбек Табушалиев болсо, факультетти профессор Бишигүл Үмүталиева жетектеп турган. Ал эми жаңы негизделген бөлүмдүн алгачкы окутуучулары Токтосун Мамедсариев, Карасаева, Карабаев, Мукай Сасыкуловдор болгон. Ошол кездеги идеологиянын күчтүү таасиринин негизинде гезиттерде, радиодо иштөө өтө сыймыктуу болуп эсептелген. Анан калса Кыргызстанда ачылышы белгиленип жаткан телестудия үчүн дагы журналист адистер зарыл кадрлардан эле. 1956 жылы бул бөлүмгө Абдылдаев, Көчүрбаева, Бөрүбаев, Усуев, Эмилов, Жапаров, Рысалиев, Макенов, Ибраев, Элеманов, Сыдыгалиев, Султашева, Жантөшева, Калыбаев, Аргынов, Бурбугулов, Глазиддинов, Акматов, Абдиев, Болотов, Чолпонкулов, Эсенгелдиев тапшырып, окууну 1961 жылы ийгиликтүү аяктап, кыргыз журналистикасынын дипломдуу алгачкы карлыгаштардан болушкан. Алардын катарынан кыргыз элине белгилүү инсандар соорулуп чыкты. Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Эсенгул Ибраев, философия илимдеринин кандидаты доцент Майя Султашева, философия илимдеринин кандидаты Темир Эсенгелдиев, белгилүү жазуучу Касмалы Жантөшевдин кызы Жибек Жантөшева, сатирик, сынчы акын Илгиз Глазиддинов жана башкалары бир гана замандаштарынан эмес, жалпы кыргыз элинин сыймыгы болушту. Кыргыз элине белгилүү Эсенгул Ибраев студенттик жылдарында эле коомдук иштерге дагы жигердүү катышкан алдыңкы студенттердин бири болгондугун замандаштары эскерет. Бүгүнкү күнү Эсенгул Ибраевдин китептери бир нече тилге которулуп, эл сүймөчүлүгүнө ээ. Акындын эмгеги жана дипломатиялык ишмерлиги эске алынып, Кашкар Ибарскани атындагы Чыгыш университетинин алдында Эсенгул Ибраев атындагы атайын музей дагы ачылган. Учурунда окууну сталиндик стипендия менен аяктаган Майя Султашева өмүрүн билимге арнады. Философия илимдеринин кандидаты, өзүнүн кесиптик ишмерлигин кыргыз телевидениесинде редакторлуктан баштаган. Жетекчилик кызматка чейин көтөрүлүп, телевидениянын алтын фондун түзүп кеткендиги зор эмгек катары чыгармачыл чөйрөнүн эсинде калды. Мына ушул бүтүрүүчүлөрдүн арасында бир бөлүмдө окуп, түтүн булаткан үй бүлөлөр дагы куралды. Алар Абдылдаев Шаршыналы менен Көчүрбаева Ирина түптөгөн үй бүлө бүгүн кыргыз эли үчүн үлгүлүү.